Мен азыр Ош шаардык төрөт үйүнө караштуу имараттардын ортосунда турам. 1991 жылы Ош шаардык төрөт үй үчүн деп 3 кабаттуу Г формасындагы 2 имарат курулган. Алардын бири мен артымда турган бул имаратта учурда Ош шаардык төрөт үйү өз функциясын аткарып жатат. Ал эми бул жак тараптагы Г формасындагы 2 имарат тең ижарада турат. Бирисинде Ош клиника жеке менчик медициналык борбору ижарага алып иштетип жатса, экинчисин Ош мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институту өз ишмердүүлүгүн жүргүзүлүп жатат. Бул килтейген 2 имарат качан, кантип ижарага берилип кеткен? Төрөт үйүндө төрөгөн аялдар үчүн орундуктар жетишсиз болуп жатса, бул имараттардын ижарага берүү канчалык деңгээлде маанилүү эле? Алдыдагы мүнөттөрдө бул суроолорго кенен жооп беребиз. Программанын аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Жеке менчиктерди эске албаганда, бул имарат жарым миллионго жакын жашоочусу бар Ош шаарындагы жападан жалгыз мамлекеттик төрөт үйү 3 кабаттан туруп 185 орунга ылайыкташкан. Төрөгөн аялдар эле эмес, боюнан козголгондор, гинекологиялык жактан ооруп келгендер да ушул жайга жаткырылат. Буга кошумча 2008 жылдан бери Ош шаардык төрөт үйү саламаттыкты сактоо министрлигинин буйругу менен түштүк чергесиндеги ара төрөлгөн оорулуу балдар жана ара төрөй турган аялдарды кабыл алат. Ошентип шаардык деп аталган төрөт үйү жалпы түштүк аймагын, тактап айтканда Баткен, Жалал Абадтын тургундарында тейлейт. Натыйжада 4 адам жатуучу палатада 7-8ден, 2 адам жатуучу палатада 3-4 адам жатууга аргасыз болушат. Аялдардын жиш жайланышы бул внутрибольничный инфекцияга алып келиши мүмкүн да. Выбий болуп калышы мүмкүн. Жок, мен тарттырбайм. Мен жетекчиликке мен жооп берем. Токтом чыгарып беренбиз. Кайра ошо төрөтканага кайтып келсин, кайтарып берсин деген. Медицинада көп акча табыш мүмкүн эмес. Биринчиден. Анткени азыр көрүп атасыз, дарылардын кымбаттыгын, лабораториянын кымбаттыгын. Бирок мен сиз азыр айтып аткан менде бул боюнча маалыматым жок. Төрөгөн аялдарга орундуктар жетишсиз болгон менен төрөт үйүнө караштуу дагы 3 кабаттуу 2 имарат көптөн бери ижарага берилип келет. Бир имараттын 2 кабаты мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтуна берилсе, бир кабатына Ош мамлекеттик университетинин акушердик жана гинекологиялык кафедрасы киргизилген. Ал эми экинчи имаратты баңгизаторго каршы күрөшүү кызматынын Ош аймагы боюнча филиалы 13 жыл акысыз колдонуп турган. 2016 жылы Ош шаардык төрөт үйүнүн ошол кездеги жетекчиси Зейнеп Исраилова төрөт үйүндө орундуктар жетишсиздигин негиз кылып, дал ушул баңгизаторго каршы күрөшүү кызматы турган имаратты төрөт үйүнө кайтарып берүүнү өтүнүп, шаардык кеңешке кайрылган. 2016 жылдын 31 октябрындагы сессиясында шаардык кеңеш төрөт үйүнүн имаратын кайтарып берүү жөнүндө токтом кабыл алып берген. Бул төрөт үйү 2010дон бери эле көтөрүлүп келген да. Анан 3-чү сазывда мен 2012 жылы иштеген болсом, ошол дагы деле аткарылбай, биз токтом чыгарсак деле. Анан 2016 жылдагы мына 4-чү сазывга келгенде биз жеринен көрүп мындай тааныштык да, ошол төрөт үйүнүчү. Таанышканда жана сиз азыр айтып кеткендей, ар бир палатада 5-тен 6дан болуп атат да. Бул нормага жооп бербейт. Анан бул эмне үчүн мындай дегенде жетишпейт. Ошо палаталар жетишпейт деп атат. Анан биздин жарым здания мынандай башка тармакка өтүп кетти, менчикке өтүп кетти деген ушундай бир маселе болгондо, анан биз шаардык кеңештин депутаттары жеринен карап, бүт бар жокту анализдеп туруп, токтом чыгарып бергенбиз. Кайра ошо төрөтканага кайтып келсин, кайтарып берсин деген. Токтомду аткаруу жергиликтүү аткаруу бийлигине жүктөлгөнү менен токтом чыккандан 5 айдан кийин Ош шаардык мэриясы аталган имаратты ижарага берүүнү көздөйт. Ошол кездеги вице-мэр Шакир Зулимовдун жетекчилиги алдындагы комиссия төрөт үйүнүн жетекчисинин пикирин сурабай туруп, имаратты жеке менчик клиникалар ассоциациясынын жетекчиси Камчыбек Исабаевке 10 жылга ижарага берүүгө макулдук берет. Эреже боюнча кайсы бир мамлекеттик мүлк ижарага берилерде, ал коомчулукка жарыяланып, кызыктар тараптардын мыктысы тандалып алынышы керек. Бирок конкурс деп аталган менен сынакка Исабаевдин башка эч ким катышкан эмес. Исабаевдин өзү эле катышып берет конкурска, ошондойбу? Ой, эми ошол өзү сурап атпайбы болчу.
Ол сурап, ол ошол баягы демилге алып атпайбы? Анда конкурста аталыш керек эле да. Сөз берилди деп атыш керек. Ошондой жазылыптыр да. Протоколго тура эмес жазылган. Значит, бул жерде дагы не бар, мыйзам бузуу бар. Бул протоколдо айтып турат го өзү деле конкурска катышууга уруксат сураган арызы деп. Анда конкурска ким? Демек ошо конкурска бир эле адам катышыптыр. Мына Исабаевдин мемеси турат бул жерде арызы. Мен мына конкурска таянып айтып атам да, 2017-жылы 12-апрелде конкурс өткөн экен. Конкурстун жыйынтыгында ошол Исабаевга 10 жылдык мөөнөткө уруксат бериптир комиссия. Ошентип 2017-жылдын июнь айында Исабаевдин катынын негизинде ошол кездеги мэр Айтмамат Кадырбаев шаардык кеңештин токтомун көзгө илбей, имаратты ижарага берүү боюнча өзүнчө токтом чыгарган. Ошол шаардык кеңештин токтомун биз аткарбады деген себеп болушу мүмкүн, бирок ал Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө мыйзам бар. Ал мыйзам өкмөт тарабынан республикалык мыйзам жогору турат. Бул иликтөө жүрүп жатканда Каныша Имарова Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчисинин орун басары кызматында болчу. Ош шаардык прокуратурасы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш ишин козгоп, териштирүү иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу шаар мэри аны кызматтан утурумдук четтетүү буйругун чыгарды. Ошол мыйзам негизинде биз баланстагы объектилерди өзүбүз каалаганда тескөө анализ жүргүзүп, аны кандай мааниде берүүгө биз башка мааниде же башка кызыкчылык үчүн эмес, ошо именно клиникага бергенбиз. Ижара шартында комиссияга коюлуп, ал комиссиянын чечиминин негизинде ошол 3 этаждын ассоциация клиника деп туруп 10 жылдык мөөнөткө ижара шартына берилген. 1800 чарчы метр имарат жана ага тиешелүү 5555 чарчы метр жер тилкеси үчүн Исабаев айына 216 000 сом ижара акы бермей болгон жана жыл сайын бул суммага 20% кошулуп турмак. Мындай тариздеги эки тараптуу келишим түзүлгөн учурда имаратты төрөтүүнү өткөрүп берүү тууралуу шаардык кеңештин токтому бар экенин шаардык бийлик мага айткан эмес дейт ижарачы. Шаардык кеңеш роддомго өткөрүп берсин деген токтом чыкканы тууралуу маалыматыңыз бар беле? Жок, эгер андай маалыматты мисалы УМСтин өзүндө болуш керек да. Анан раз биз катышкандан кийин бизге бердибиз, значит биз алардын кухнясын билбейбиз да. Кандай дагы заявлениялар түштү, кимдер катышты, мен аларды айта албайм да. Билбейм. Имаратты алгандан кийин Исабаев аны толук оңдоп түзөп, 58 орундуу медициналык борбор курган. Башында бул жайга Кытайдан 30 гемодиализ келмек болгон, бирок соттук териштирүүлөрдөн улам ал келбей калды дейт ижарачы. Учурда жүрөк кан тамыр, бөйрөк ооруларынан жабыркагандар дарыланышат. Исабаев коронавирус күчөп турганда кызыл зона болуп акысыз иштеп бергенин да айтты. Кирешеси тууралуу ачыктабаганы менен эң арзан дарылануу акысы 20 000 сом экен. Бирок муктаждарга акысыз кызматта көрсөтөбүз дейт. Мен айта алам, 5%-тен ашык эле бесплатно болду деп жаткандардын. Биз жетим жесирлерге, биринчи группадагы инвалидтерге 50% скидка, көбүнө бекер дарылайбыз дегенбиз. Ансыз деле биз колунда жоктордун канчасын азыркыга чейин эми баягы берген жардамды айтпа деген сөз бар. Биз канчасына жардам берип атабыз. Азыр өзүңүз көрүп чыктыңыз, реанимацияда ошол жердегилер бардыгы социальный уязвимый адамдар төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү жок, бирок оор экенин көрүп туруп кантип кетирип жибересиң аларды. Медицинада көп акча табыш мүмкүн эмес. Биринчиден. Анткени азыр көрүп атасыз дарылардын кымбаттыгын, лабораториянын кымбаттыгын, биз сууну дагы, отоплениени дагы, газын дагы бардыгын коммерческий баа менен төлөйбүз. Бул жердин өзүнө акча деле калбайт эсилчесине. Тиги аренданы төлөп келгенден кийин мен врачтардын айлыгын араң эле чыгарам, мындайча айткандачы. Токтомду кабыл алууга катышкан шаардык кеңештин депутаты Эсенбек Арзиев имараттын ижарага берилип кетиши ошол кездеги мэрдин жеке кызыкчылыгы болгон дейт. Анын айтымында ошол кезде мэрия аталган имаратты кайра ижарага берүү ниети бар экенин эл өкүлдөрүнө маалымдаган эмес. Биз айтканбыз, берилсин деп. Даже ремонтуна керек болсо акча беребиз. Министерство менен иштеш келет. Но бул жерде мен атын атабай эле коеюн, бир мэрдин кызыкчылыгы болуп калган. Бир мэр ошо жанагы инвестор деп айтайын, клиниканы ачкан инвесторго сүйлөшкөн, кандай келишим кылышкан билбейм.
бирок жеке кызыкчылыктар болгон. Бирок инвестор да турушу керек. Ал кишиге берип атабыз, ал киши ошол жерде ремонт кылды, влажит этти, аппаратураларын алып келди, башка жумуштарды жасады, жасабаган жок. Бул киши деле эми жеке кызыкчылыгы бар, бирок ошол учурда элге да кызмат кылып атат. Бул урматтуу түздөн түз эле белгилип турат, билинип турат. Шаардын кала башчысынан көз каранды да. Ал киши уруксат бермейин андай болушу мүмкүн эмес. Көрбөйсүзбү? Ошон үчүн мен таң калам да, закон иштеш керек. Бүгүнкү күнгө чейин токтом закон иштебей, азыркы кырдаалды көрүп атасыңар да. Сөзсүз түрдө эгерде закон токтомдордун аткарылышы болуп атса, мындай бир тартип болот эле да. Ушул дагы тартиптин жоктугу же болбосо чиновниктин мындай бир кесепети жалпы Кыргызстандын балдардын келечек ээлерине бир көз каранды же болбосо кедергиси тийип атат да. Жеке кызыкчылык демекчи. Айтмамат Кадырбаевдин аялы Чолпонай Исмаилова врач, лаборант. Ал Ош шаардык ооруканасынын аймагында жайгашкан облустук соттук медициналык борбордун бир бөлүгүн менчиктештирип, Чолпон аттуу лабораторияны иштеткени менен белгилүү. Камчыбек Исабаев менен окуу жайды 1 жылдык айырма менен бүтүрүшкөн. Өзүн ачыктагысы келбеген тараптар мурдагы мэр менен Исабаевдин жеке кызыкчылыгы Ош клиника бардык анализдерин Чолпон лабораториясына жибермек болгондугунда деп айтышты. Бирок Камчыбек Исабаев кызматташуу Ош клиника медициналык борбору ачылганга чейин болгонун билдирди. Башка центрлерде иштеп турганда ал кишинин лабораториясы действительно арзан болгондугунан, сапаттуу болгондугунан биз ага кайрылып жүргөнбүз. Бирок биз бул жака келгенден бери ал киши менен иштешпейбиз. Биз Медикана деген центр менен толук катуу ушул жак менен иштешебиз. Эми эл өзүндө элек жок деп ар түрдүү сөздөр болот, бирок бүгүнкү күндө сиз ушу Медикананын өзүнө барып текшерсеңиз деле болот. Толук кандай биз ошолор менен иштейбиз. Ал деген Чолпон деген лаборатория менен эч кандай ишибиз жок. Ошентип төрөтүйүндөгү орун жетишсиздик кийин жетекчилик тарабынан бир канча жолу айтылганы менен Кадырбаевдин доорунда Ош клиникага эч ким тийишкен эмес. 2018-жылдын июль айында Айтмамат Кадырбаев кызматтан кеткенден кийин август айындагы сессияда 2 жыл үн катпай отурган шаардык кеңеш башын көтөрүп, ижарага берилип кеткен имаратты төрөтүүнү өткөрүү талабын кайра айтып чыгышкан. Ушундан кийин уктап жаткан күч органдары да ойгонуп, териштирүү башталган. УКМК жада калса кызмат адамдарына карата кылмыш ишин козгогон. Ош шаардык мэриясы 2 жылдан ашуун шаардык прокуратуранын эшигин каккылап, акыры тажадыбы же ушундай кылсак маселе чечиле калат дешкенби? Айтор 2020-жылдын декабрь айында Талайбек Сарыбашевдин токтомунун негизинде имаратты ижарага алган тарап менен келишим жокко чыгарылган. Буга макул болбогон Исабаев Ош шаардык административдик сотуна кайрылып, келишимди узартып берүүнү өтүнгөн. Отурумда ишти караган прокурор да Исабаев тарапты колдоп, сот Ош клиниканын пайдасына чечип берген. Ош шаардык мэриясынын ошол 2017-жылдын 27-июнунда 201 сандуу токтомунун негизинде ошол аталган имарат жер тилкеси менен биргеликте ошол 10 жылдык мөөнөткө клиника Ош жоопкерчилиги чектелген коомуна пайдаланууга берилген. Негизги эле основания ушул. Соттон жеңилгени аз келгенсе баргандай чыгашалар үчүн муниципалдык менчик башкармалыгы 200 000 сом айыппул мамлекетке төгүп берген. Кылмыш иши козголгону менен эч ким жоопкерчиликке тартылган эмес. Эмнегедир ошондогу мэр Сарыбашев деле шаардык кеңештин токтомун аткарбай койгон. Кул алдындагыларга эч кандай чара көрбөптүр. Бул боюнча мындай да, эгер бул вопрос комиссияга коюлса, комиссия бул коллективный немеси болот да. Ал жерде төрагасы бар, төраганын орун басары бар, анын мүчөлөрү бар. Алар кандай чечим чыгарса, ошол негизинде биз келишимди түзөбүз. Эгер отказ болсо, биз отказ бере алабыз. Эгер немесе ошол баалар менен өткөрүп койгула, ижарага бергиле деген немесе чечим протокол чыкса, ошол негизинде биз бул милдетибиз да аткарган комиссиянын немеси. Комиссияга сиздер биринчи сунуштайсыздар да, бирок. Алдагы тура биз ооба жок, бизге кайрылгандар болот да. Биз мындай өзү негизи мындай жарандар, шаардын тургундары, же болбосо бизнесмендер бизге кайрылса, биз ошол кат негизинде комиссияга сунуштайбыз.
Бул дагы биздин милдетибиз. Анан кийин 2017 жылы бул комиссия 2016 жылда комиссия өткөн немесинде мен бул боюнча мындай пикирим дагы билдире албайм, мындай бааны бере албайм да. Өзү негизинде иерархия боюнча шаардык кеңештен чыккан токтому бизге мындай да, это внутренний нормативный правовой акка айлантырып биз обязаны бул боюнча мындай исполнение неме кылган. Милдеттесиң. Да, ооба. Бирок мен сиз азыр айтып аткан менде бул боюнча маалыматым жок. Бизде өзүңөр билесиңер сот да сатылма, текшерүү органдарында күч органы бардыгы сатылма. Акча берсең бардык жумуш бүтө берет болгон. Ошолордун себебинен ошол биздин роддомго тийишелүү зданиябызда ошо азыр жеке менчик больница болуп иштеп келет. Негизи облустук административдик соттун чечими акыркы инстанция эмес. Шаардык мэрия апелляциялык арыз менен кайра кайрылса болмок, бирок андай болбой, тараптар маселени өз ара чечүүнү туура көрүшүптүр. Исабаев өзү ошо биринчи этажын полностью бардыгын роддомго өткөрүп берем деген. Бул ОЗЭК эле келишим болуптур, а? ОЗЭК жок, ОЗЭК. Бирок ОЗЭК сүйлөшкөндү биз катка түшүргөнбүз. Мэрияга дагы биз доклад бергенбиз. Исабаев өзүнүн макулдугу менен биринчи этаж берип атат деп. Бирок роддом менен келише албай алар. Себептен ал жерде балдар төрөлсө, анан жүрөгү ооруган больнойлор бар да Исабаевда. Келише албай калат деп биз нарактан муну ошо Исабаевга жылдырып, мунун ордуна роддомдун бир бөлүмүн жылдырдык да. Бүгүнкү күндө ошол биринчи этаж жалпы аянты 625 квадрат метр ремонт болуп, мына жакынкы арада пайдаланууга берилүү алдында турат. Жаш балдардын бөлүмү кылабыз деген, бул жерде чоң кишилер менен жаш балдардын совместимы ый болуп атандай болот. Анан биз айтканбыз, гинекология кылгыла мейли. Алар чоң адамдар жүрө берет, сохранение кылгыла. Десек алар макул деп кетишкен. Анан лаборатория кылабыз дешти, физкабинет кылабыз дешти, функциональный диагностика, бирок негедир өздөрүнө дал келбеди окшойт. Кийин ошо гинекология роддомдун кафедрасы бизге келип азыр күндө иштеп атышат, биринчи этаж толугу менен алып. Ошентип ремонту дээрлик толук бүткөн 600 чарчы метрден ашык жай орто жолдо төрөт үйүнүн башка корпусун ижарага алып отурган Ошмунун акушердик жана гинекологиялык кафедрасына өтүп кетти. Ал эми төрөт үйү алардан калган чалдыбары чыгып эскирген имаратты кайра оңдоп жатат. Бул акча жасаштын бир жолу болдубу же чындап эле тараптардын принциптери туура келбей калдыбы, ал белгисиз. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы имараттарды эч нерсенин көзүнө карабай ижарага берилип жатканын жергиликтүү бюджетти толтуруу аракети деп түшүндүрүшүүдө. Ошму айына 112.887 сом төгүп, жылдык ижара акы 1.354.644 сом болот. Мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институту 2 кабатты ээлегенине карабай, айына 62.780 сом төгүп, ал жылда 753.360 сом болот. Ош клиника айына 187.200 сомдон төлөйт. Ал бир жылда 2.246.400 сом болот. Орто эсеп менен алганда 3 жактан түшкөн ижара акы 4.354.404 сом болот. Бул муниципалдык менчик башкармалыгы ар кайсы мамлекеттик мүлктөрдү ижарага бергенден түшкөн жылдык пайданын 3,78% гана түзөт. Депутат Бекболот Арзиев, эгерде бийликтин жергиликтүү казынаны көбөйтүү ниети болсо, төрөтканадан башка деле бир топ объекттер бар деп эскертти. Если бюджет толтуруу максатында эмес айтпадым, бир топ башка дагы жолдор толтура, бир эле бул налог эмес. Ошол эле мэриянын балансында турган шаардына кичинекей зданиялар, жанагы камок сыяктуу, аптека сыяктуу алып иштетип аткандар, ошолор дагы базар баасында берилбей, арзан берилип кеткендери бир топ фактылар бар. Мен ошол буга чейин чакырылса депутат болуп, комитет отурумунда катышканмын, мен күбөмүн. Элементарно бир базар баасында турган 10 000 сомдук жер, ошол эле жана муниципалдык жанагы аукционго коюу жетекчилердин аттарын унутуп атам. Ошол кишилерди коет.
базар басы 5.000 сом болса, ал 3.000-2.500 сомго утулуп кетет аукцион боюнча. Аукционго катышканда 5 киши катышат экен. Ошол 5 кишинин бирөөсү 2.500 сом берсе, экинчиси 2.550 сом, үчүнчүсү 2.600 сом кылып берилип кеткен немелер фактылар толтура барат. Экинчиси жана теневой экономиканы өтө азыр мен Марса Санышко дагы өтө мен сунуш бердим. Ошо теневой экономиканы биз ачыкташыбыз керек. Канчалык ал прозрачный болгон сайын биздин бюджетибиз ошончолук жакшыраак толот деген максатта. Талаш жаратып жаткан төрөт үйүнүн абалы учурда кандай экенин көрүү үчүн шаардык төрөт үйүнө барганыбызда жетекчи тосуп чыгып, ремонту бүт элек имарат бөлүнүп берилгенден кийин маселе чечилгенин, бардык шарт түзүлүп, орундуктар жетиштүү экенин айтты. Анан бизде эми азырынча месталарыбыз жетиштүү эле, баягы роддом бизде роддом тез ремонтко муктаж болуп турат. Ошол мезгилдерде аябай койканын жетишсиздиги байкалат. Норматив боюнча сакталбайт. Чоң палатада канча жатыш керек эреже боюнча? Чоң палатанын площадьине карайт да. Эми площадь болсо деле эрежеси болсо керек же? Эрежеси бар. Канча адам жатат? 4 же 8 адам? Палатанын чоңдугуна карайт деп атпайм. 8 адам жатып атат. 8 адамдар туура келбейт, нормативке туура келбейт. 8 адам жаткан палаталар бар, 2 адам жаткан палаталар бар, 4 адам жаткан палаталар бар, ар кандай палаталарыбыз бар. Жетекчинин 2 анчы сүйлөгөнүнөн улам биз төрөт каналарын ичинен тартып чыгууну өтүндүк. Ал каалабай жатып, араң макул болду. Жок, мен тарттырбайм. Себеби мен жетекчиликке мен жооп берем. Жок, эже биз сиздердин башка нерсеге тартканы келген жокпуз. Место жетишип атат, жетишпейт да, ошол эле маселе. Ооба, мен сизден башкасын эле көрсөтүп кое алат да. Палатанычы. Анан палатаны тартканды жакшырып атканды бул башка күмөн ойлорду жаратат экен. Жок, ошон үчүн мен бардыгын эле көрсөтүп атпаймынбы? Алгаш жаңыдан оңдолгон гинекология бөлүмүн көрдүк. Бир бөлмө 2 аялга өзүнчө санузел менен даярдалыптыр. Баракелде, бул да жөн жерден эмес. Коронавирус күчөп турган мезгилде Азия өнүктүрүү банкы 9,5 миллион сом бөлүп, ушул жай оңдолгон экен. Экинчи кабат ара төрөлгөн балдарга бөлүнгөн. Мында оңдолгон палаталарга караганда кичинерээк палаталарда 2ден кээде 3төн аял чүрпөлөрү менен жатат. Бул палаталар бирден аялга ылайыкташкан деп төрөт үйү талашка түшүп жатканда дарыгерлер айтып чыгышкан эле. Но вот те палаты, которые у нас есть, они в общем... Биздин бейтаптар үчүн бөлмөлөрүбүз өтө тар. Талап боюнча бирден гана киши жатыш керек болсо, 2ден эне балдары менен кошо жатат. Бирок бул жолу жетекчи эмнегедир талапка жооп берет деп жооп берди. Бул жакта деле бардыгы 2ден. Өзү ушундай шартта жашатканына талапка жооп берет? Бул типтүү болуп курулган боксированный палата деп коет, ооба. Талапка жооп берет. Ара төрөлгөн балдар үчүн 40 орун бөлүнгөн. Эгерде жанагы жаңыдан бөлүнүп берилген жайдын ремонту бүтсө, бул бөлүм ошол жака жылдырылат. Ремонт кылбай же иштетпей тургандан көрө биз быйылкы жылы ушул биринчи этажын ремонт кылып ишке киргизип алсак, бөлмөлөрдү тааныштырып жүрүп, жетекчи бизге жаңы имарат бөлүп берсе деле, аны оңдоого каражатыбыз жок деп билдирди. Биринчи кабатты оңдоп ишке киргизгенден кийин маселе кайра каралышы мүмкүн дейт. Деген менен төрөгөн аялдар жаткан палаталарда да орундук жетишсиз. Жетекчиси жумушум бар деп кеткенден кийин анын орун басары бул жайдагы маселени тереңирээк түшүндүрүп берди. Жерде 6 кровать бар экен? 5-6 кровать. Нормал эмес ушунча? Жок, эмеге сампинге туруу келбейт. Сампин боюнча канча туруш керек? Бул жерде ар бир аялга 7 метр квадраттан болуш керек да. Бул ошон үчүн биз анал мурдагы 2 здание бизге карайт эле да. Ошолорду ошон үчүн письмо жазып, кат жазып, ошол неме атканбыз да. Эми 4 болуш керек. 4 болуш керек, э? Бул жерде эле 4 болуш керек эле негизи. Негизи 4 болуш керек, ооба. Не үчүн анан алып тургансыздар? Орун жетпегендиктен. Орун жетпегендиктен. Аялдардын жиш жайланышы бул внутрибольничный инфекцияга алып келиши мүмкүн да. Выбий болуп калышы мүмкүн, ошон үчүн онун алдын алуу бул биз мүмкүн болушунча санитардык нормаларды сактап, тазалыкты сактап, жакшы көрсөткүчтөр ондой жаман эмес, жакшы. Ооба көрөрман, сиз адашып уккан жоксуз. Санитардык эрежелерге ылайык балалуу бир аялдын айланасында 7 чарчы метр боштук болушу керек. Бул жөн эле ойлонуп табылган эмес. Түрдүү тобокелчиликтерди эсептеп чыгып, адистер ушундай норма иштеп чыккан. Бирок аны врачтар айткысы келбейт, жарандар билбейт. Ошондуктан баарына ушул шарт көнүмүш. Төрөгөн аялдар 4 орунду жайда 7 аял жатканын жакшы деп баалашат. Бүгүн 3-күн.
3-чү күн болуп калды. Кандай шарт? Шарттары ушул баары эле жакшы. Акча албай жатышабы? Жок. Мурунда төрөгөм да. Азыр тамак аш да жакшы экен. 3 мал берет. Алыска келгендерге дагы мындай шарттар жакшы. Кастан келдиңиз сиз? Ушу Оштон эле келдим. Мына кроваттарды кегеде көбөйтүүгө тышкан жокпу? Жок. Мен келген мөчөлө ушундай болуп турат. Жатканым 2 күн болуп калды. Алтадан бир комнатада ызы чуу болуп, не топса болбойбу? Жок, бул жана недоношенный болгон үчүн бандай балага ысык кайта жакшы экен. Учурда шаардык кеңештен 2016 жылдагы токтому күчүндө. Аны эч ким артка кайтарып же жокко чыгара элек. Мурдагы чакырылыштын депутаттары таркап кеткен менен азыркы чакырылыш талап койсо болот. Бирок шаардык кеңештин төрагасы Салман Назылбеков шаарда эл көбөйдү, төрөтүйү аябай зарыл деп түзүк эле күпүлдөгөнү менен токтомдун аткарылышын талап кылуу ниети жоктой. Быйыл жаңы биздин депутаттар келип ошол жерди кызыкканда, кызыгып неметишкенде 2 жыл калыптыр деген. Соттон утуп алыптыр, эми 2 жылда договорду бүтөт экен, келишими. Мэрия менен УМС менен түзгөн келишими бүтөт экен. Ошого чейин арендасын төлөп турсун деген ушундай неме болгон да. Мурун ошо договор түзүлүп калгандагы немесин жокко чыгарып салган токтомдучу. Эми келишим түзүлүп калган болсо дагы соттошуп утуп алышы мүмкүн, аны биз чечпейт экенбиз. Ал сотко берип утуп алыптыр, мэриянын токтомун жокко чыгарткан да, сот аркылуу, областык сот аркылуу чыгарган. Азыр биз сотко берсек, мүмкүн дагы деле ошондой болуп калышы мүмкүн да. Төрага мэриянын Ош клиника менен болгон келишими 2027 жылы бүтөрүндө билбегени менен шаардык кеңештин туруктуу комиссиясы жергиликтүү аткаруу бийлигине ижарада турган мамлекеттик медициналык кайра даярдоо институту менен 2022 жылга карата келишим түзбө тапшырмасын беришкен. Муниципалдык менчик башкармалыгы болсо, алар менен келишим 2019 жылы 5 жылга түзүлүп калганын айтып, маселе эми каралаарын айтышты. Саламаттыкты сактоо министри Бейшеналиев учурда саламаттыкты сактоо мекемелерине караштуу имараттарды кайтарып алуу аракетин көрүп жатат. Ага бир мисал катары Бейшеналиев кече жакында Бишкек шаардык ооруканасынын 2-чи корпусун ээлеп турган белгилүү көз дарыгер Алмазбек Исманкуловдун жеке менчик клиникасы чыгарылып, ал жерге коронавирус менен ооругандар дарыланат деп айткан болчу. Мындан көп өтпөй эле Бишкек шаардык мэриясы Исманкуловдун көздүн микрохирургиясы жеке менчик клиникасы менен болгон келишимди жокко чыгарды. Ал эми Ош шаардык төрөтүйү боюнча маселени сураганыбызда министрликтин маалымат катчысы бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин Ош аймактык координатору Кыялбек Ташболотов жооп берет деген болчу. Ташболотов менен телефон аркылуу байланышканыбызда ал жер муниципалдык менчикке караштуу экенин, ижарага берүү бербөө алардан көз каранды деп тим болду. Ал эми министрликтин төрөтканага тиешелүү имаратты кайтарып алуу же албоо ниети бар же жок экендиги тууралуу эч кандай пикир айтылган жок.